200 сомго алдап коюп коюшуп экен. Жо. Кайра үйдөн барып санасам 5000 жок 15000 экен. Текшерүүнү атайын өзүнүн жанакы Националдык банктын кызматкерлери жүргүзөт да. Акча алмаштыруу жайларынан акчаны алдап коюу фактысы жок. Бул боюнча арыз менен жарандар кайрылган эмес. Эсиңиздерде болсо, мындан туптуура бир жума мурун Ош базарындагы 5 сары соода түйүнүнөн тарта кыдырата тизилген акча алмаштыруучу жайлардагы жигиттер каратып туруп бизди алдаганга батынышкан. Эсибизде жийип милицияга чуркаганча күркөлөрүн бекитип изин суутуп качып кетишкен эле. Андан бери акмалап анда-санда жумушка чыгып жатканын айтышканы менен бүгүн дал ошол бизди алдаган жигит өзүнүн ордунда эмес, жанындагы күркөнү ачып иштетип жатыптыр. Орунга отурсом байкабай калат деген сыягы го. Алдандык деп жолдун аркы бетиндеги милициянын бөлүмүнө арыз жазып кеткен элек. Андан кабар барбы деп бөлүмгө баш баксак билбейбиз деп ийин кугушурушат. Көрсө булардын милдетине жабырландык деп кайрылгандардан кагаз бетине гана арыз жаздырып алган болосо, жанагы карапайым калктын акчасын алдап көнгөн көз боемоочулар кайра ордуна кайтып иштеп жатса деле чара көрө алышпайт экен. Мен жаба албайм да, мен жапкан. Нацбанк келип штраф салат, предписание берет. Мен милдетимди алдым, сиздердин арызды алдым, тергөөчүгө өткөрүп берип, менин милдетим. Өз милдетимди аткардым. Андан кийинки милдетти ошо тергөөчү аткарат. Анан тергөөчүдөн кийин прокуратура аткарат, прокуратурадан сот аткарат. Арызды Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Бекболот Жеңишбек уулу карап жатыптыр. Калыстык үчүн айтып коюу керек. Буга чейин сиздин ишти карап жатабыз. Кезигип кете аласызбы деп кесиптешибизге 1-2 жолу телефон чалганы бар. Бирок коопсуздук үчүн тергөөчү менен кезигүүдөн баш тартылган. Анткени окуя катталгандан 2-3 саат өтпөй эле бейтаныш номерлардан чалып өз ара чечишип албайлыбы дегенге чейин барышкан. Бүгүн болсо тергөөчү менен кезигип иштин чоо жайы менен таанышууга мүмкүн болгон жок. Объясните, вы что-нибудь нашли? 8 дней прошло. Девушка, давайте я не могу разговаривать. Я сейчас занят. Вообще, как вас зовут? Как мне обращаться к вам? Следователь. Все хорошо. Девушка, давайте до завтра. Представьтесь. Сюжет эфирге кетип, YouTube каналга жүктөлгөн соң көрүүчүлөр тарабынан көптөгөн ой-пикирлер калтырылган. Басымдуу бөлүгү амалкөй шылуундарды айыптап, алданып калгандарын жазышса, милиция кызматкерлерин алар менен табакташ дегендери да аз эмес. Менттер өздөрү кырышабайт этет, бул жаңылык деле эмес. Эң жакшысы обмен валютада алмаштырган жакшы. Мындай мошенниктер курсун кичине которуп коюшат. Бул милициялар алар менен иштешет, такыр чечип бере албайт. Мен Ошскийде иштегенмин. Бул милициялар акча алмаштыруучу жерлерден доля алышат. Өз көзүм менен көрдүм го. Милицияга кайрылганда чо толк, алар өзлөрү замешанныйда. Арам тамак жеп кантип уктайт экен, Кудайдан коркпой. Улуттук банктын билдиргенине караганда Кыргызстанда уруксат кагаз алып мыйзамдуу иштеп жаткан 400дөн ашуун акча алмаштыруучу жайлар бар. Ал эми көмүскө оокат кылып эч кандай мыйзам тааныбай, иш алып барган күркөлөрдү аз деп айтуу кыйын. Улуттук банктын өкүлдөрү анда-санда гана бул сыяктуу акча алмаштыруучу жайларды текшерип, мыйзам бузгандарына айып пул салганы болбосо, аларды тыкыр көзөмөлдөп тура албайт экен. Бул деген эсте базарлардын территориясында болсо, ошо базарлардын администрациясына кат түзүндө кайрылып, ошондой ишмерлерге ижарага ушу немеге бербегиле деп кайрылабыз да. Бирок бизде жана административный кодекстин эле бир механизми бар да. Калган механизмдерди ушу чогуу базарлардын администрациясы менен МВДнын кызматкерлери менен ГСБктин кызматкерлери менен чогулуш керекпиз да. Уруксат кагазы жок, көмүскөдө иш алып барган акча алмаштыруучу жайлар жабылсын деген демилге буга чейин нече рет көтөрүлгөнү менен майнап чыкпай келет. Болгону мыйзам сактабаган күркө ээлерине гана салынчу административдик айыптын көлөмүн көтөрүп койгону болбосо, бүгүнкү күндө анын көлөмү 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин бекитилген. Өкүнүчтүүсү чегерилген айып пулду төлөп коюп, эртең алар кайра ишин уланта бербейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Шайыр Жунусалиева, Бекназар Шермамбетов, Ньюс ТВ.